Агарып аткан таң ар бир үй бүлөгө күтүлбөгөн жерден кубаныч, мол рызкы береке алып келсин деген жакшы уран тилек менен биз сапарыбызды алга карай улайбыз. Студиябызга келип орун алган экинчи мейманыбыз менен тааныштыра турган болсок, мамлекеттик жана саясий ишмер, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы, студиябыздын мейманы Адахан Мадумаров Ким Самаевич. Кутман таңыңыз менен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Жакшы жүрөт. Агай, бүгүнкү майрамыбыз менен куттуктайбыз. Бүгүн 8 декабрь. Мен да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүтүндөй кесиптештерди, сиздерди кесиптик майрам менен куттуктап, ар дайым таңыңыздар жарык, маанайыңыздар 5 болуп турушту жараткан жазган болсун. Адахан агай, сизди ушул бүгүн алгачкы ирет таңкы көрсөтүүнү алып чыккан алып баруучу редактор катары чакырдык. Кутмандуу Кыргызстан ошо азыркы коомдук каналда Кутмандуу Кыргызстан деп Кутман күн Кыргызстан деген көрсөтүүнү ККК деп 3К менен катары менен ушундай койчу. Таңкы көрсөтүүлөрдү алгачкылардан болуп алып чыккан алып баруучу катары сизден аябай кызык болуп атат. Ошол күн жылдары кандай болду эле, эфирге кантип чыктыңыздар эле алгачкы жолу? 94-95 жылдары болду. 94 жылдары, биз төрөлгөн жылдар экен да. Ошо силер төрөлгөн мен жок kesкен. Силер төрөлгөн жылдарында ошол Кыргыз теле көрсөтүүсүнүн тарыхында алгачкы жолу таңкы көрсөтүү башталган. Ага чейин ушул Бишкек Фрунзе Кыргызстан теле көрсөтүүсү кечинде саат 6-да баштачу. Саат 6-дан 12-ге чейин гана 6 гана саат көрсөтүү болчу. Күндүзү түк жок болчу. 1 секунд 1 мүнөт да жок болчу. Күндүзгү көрсөтүү жок эле. Биз күндүзгү көрсөтүү тек гана ошол Россия каналы бар эле. Ошону гана көрчүбүз. Алдагы Орбита деп бир эле канал болчу. Азыр эми 200дөн ашык каналдар бар. Бирок ошо бир канал болсо дагы ошону аябай кызыгуу менен көрүшчү. Себеп көрсөтүүлөр абдан маанилүү, пайдалуу. Дейди кеп, дейди сөздөр жок. Деп атат, деди деп уктум, деген имиш. Дейтекен деген. Дейтекен деген. Себеп ал кезде теле көрсөтүүдөн чыккан ар бир сөз бул абдан маанилүү болуп, ар бир адамдын жүрөгүндө түнөк тапчу. Так маалыматы? Маалыматтардын бүт баары так. Анан бир сөз айтаарда аябай катуу ойлончусуң. Себеп ар бир сөзгө, ар бир туура эмес сөзгө, маалыматка эмес, ар бир туура эмес сөзгө жооп берчүсүң. Өзүңдүн алдыңда да, теле көрүүчүлөрдүн алдында да. Анан ушундай бир азыр силерде болобу болбой билбейм. Бизде бир жумада бир жолу ар дүйшөмбү күнү эртең менен ушундай бир чоң жамааттык жыйын болчу. Сиздер билесиздер, 1000ден ашык киши иштечү. Ошондо башкы редакторлор, башкы режиссерлор жыйналып, 200-300 киши жыйналып, ошол бир жуманын ичинде кеткен көрсөтүүнүн ар бирине баяндама берилчү. Могул жерде момундай туура эмес айтып койдуңар, могул автобустун маркасын туура эмес айтып койдуңар дегендей сөздөр болчу. Азыр автобус эмес айланайын, адамдын атын туура эмес айтсаң деле кете берет, баары боло берет. Ал кезде ушундай каттуу тартип болчу. Мен кубанычтамын, ошол таңкы каналды уюштурабыз деп. Биздин дагы эгемен өлкө болгондон кийин таңкы каналыбыз болушу керек деп. Биринчи таңкы сигналды ассалому алейкум деп таңертең саат 6-да салам берген киши катарында мен сыймыктанам. Ошол көрсөтүүнү жасап кеттик. Ал көрсөтүү аябай эл арасында чоң кадыр баркка ээ болуп кетти. Бизге ушундай каттар келчү. Көрсөтүүңөрдү бир аз кечирээк баштабайсыңарбы, себеп саанчылардын баары силерди көрөбүз деп уйлар саалбай калып атат деген. Ушундай деңгээлге чейин кеткен. Абдан элдин арасында бир болуп көрбөгөндөй чоң кызыгууларды жараткан ушул. Түз эфир саат 6-да башталчу. Кудайдын куттуу күнү түз эфир 1 саат. Андан кийин 1,5 саатка чыктык. Ушундай болду. Алгачкы жолу сиздин ушул чогуу бирге алып барган кайсы алып баруучу менен чогуу алып бардыңыз? Биз Роза Качиева экөөбүз алып барчубуз. Биргеликте. Ошол 94-жылдары ошол таңкы программа, сиздердин программаңыздар мамлекеттик тараптан каржыланбачу экен, э? Адашпасам. Мамлекеттик тараптан каржыланат, сөзсүз түрдө каржыланат. Бирок биз абдан изденүүчүлүк күчтүү эле.
азыр мындай элестетсеңиздер, ошол кезде биз 3 саат, 4 саат уктайт экенбиз. Себеп тартканда өзүбүз, монтаж жасаганда өзүбүз, болгону 5 эле киши иштечүбүз. Таңкы каналда 5 эле киши иштечүбүз. Bir оператор, bir режиссер, 2 алып баруучу, анан эфирге берүүчү. Мына ушул 5 эле киши дүңгүрөп, мындай бир керемет заман болгон. Бир башка жаңы доор, кыргыз телесинин тарыхындагы жаңы барак ачылып, жаңы доор ачылган. Баягы биринчи жолу Юрий Гагарин космоско кандай учкан болсо, биз деле ошондой эле болгонбуз да, мындай. Биринчи болуп, биринчиден аябай жооптуу, экинчиден сыймыктуу. Мына бүгүнкү күнгө чейин менин эсимде бар. Жетекчиликтин баары карап, булар кандай болуп кетет дегендей болуп. Биз ошол эрте мененки бере турган анча-мынча маалыматтарыбызды монтаж качан бүтөт, түнкү саат 12-де бүтөбү, 1-де бүтөбү. Тамара Хусейновна Жаманбаева программалар директору. Ошо киши келип, же телефон чалып, сурап, маанай анча-мынча жакшы эмес болуп калган болсо, кайрадан ошол элестетсеңиздер, түнкү саат 12-де кайра үйүнөн чаап келип, мындай чай жасай коюп, көңүлдү көтөрүп, анан кетет. Биз саат 1-де үйгө жетсек, саат 5-тен 15, 5-тен 20 өткөндө кайрадан студияга келиш керек эле. Ошондой темп болгон, ошондой ыргак менен иштегенбиз. Айтсаңыз, бүгүнкү темабыз дагы, мисалы азыркы жогоруда эле айтып калдыңыз, бир эле монтаж, бир эле оператор болчу деп, азыркы тапта алып баруучу болсо, телеге элге көрүнсө, мен алып баруучумун деп башка жумушту жасабагандар. Жалаңан алып баруучу болушун керек. Мындай ошо тартуучу кызматты, монтаждоочу кызматты мындай өрөн көргөн учурларда кездешет да. Анан сиздер өзүңүз дагы ошол убакта тартып, монтаж жасаган учуруңуз болду белесиңби? Сөзсүз түрдө биз бири-бирибизди алмаштырып кете берчүбүз. Бизге баары бир болчу. Себеп бизде бир максат бар эле. Көрсөтүү өтө жогорку деңгээлде, кынтыксыз, катасы жок, эч бир жерден чалынбай алып кетишибиз керек эле. Биз алып баруучу болгон болсок, режиссерлор бизден 5 беттер кыйналып турчу. Ай, көзүң мынтип калыптыр. Ай, мындай болуп калыптыр. Бир аз мондойраак отурчу, бир аз мондой. Ар бир сөз так, даана, туура айтылуусу шарт. Анан азыркылардай болуп билбейм, мындай бир жоопкерсиздик, оюңа келген нерсени айта коюп, анан ыксыз жерден күлүп, анан жарашпаган тамашаларды айтып, дейди кеп жок болчу да. Айтыбар, дейди кеп жок. Себеп өтө мен азыр ошол кезде 29 жашта болсом, а мен 26 жашымда башкы редактор болуп келгем. Башкы редакцияга. 26 жашыңызда? Ооба. Анан ошол Байма Жапарова, Байма Сутенова, Байма Жапаровна ошол башкы редактордун башкы редактор экен жаштар каналында. Мен ошо кишинин ордуна барганмын. А киши вице-президент болуп кеткен телекомпанияга. Сатыбалды Жээнбеков, Раматылык президент телекомпания. Кийин Кадыр Өмүркулов деген укмуштуудай сценарист, белгилүү инсан. Ал киши келди. Сатыбалды Жээнбековдон кийин Түгөлбай Казаков келди, андан кийин Кадыр Өмүркулов келди. Бир сөз менен айтканда, кыргыздын мыкты эр-азамат жигиттери ошо кыргыз телекомпаниянын жетекчиси. Адахан агай, ошол алгач ирет эфирге чыкканда сиз кайсы бир инсандарга карап түздөнүп, ал убакта эми башка сиздерден башка таңкы программа жок болчу. Мүмкүн башка Россиянын каналдарына карап, ушул алып барчу деп алып барсам экен, ушундай болуп, мимика жесттерди пайдалансам экен деген ой болду белесизби? Кудай сактасын. Бирөөгө окшойм деген эч бир акылыма да келбептир. Ал кезде Россиянын деле таңкы каналы жок эле, атайын ушундай маалыматтык музыкалык канал жок эле. Таңкы канал болсо деле жаңылыктар, андан кийин кино, же кандайдыр бир документалдуу фильмдер болуп турчу. А момундай оюн зоок маалымат программасы кийин пайда болду.
Биз Кыргызстанда мындай бир карай турган, бирөөгө теңеле турган андай жок. Себеп кимге карап түздөнөсүң? Андай көрсөтүү жок болсо, андай алып баруучулар жок болсо, кимге карап түздөнөсүң? Биз өзүбүз менен өзүбүз болдук. Айтор ошол кездеги жетекчиликтерге аябай ыраазы болуш керек. Телекомпаниядагы жетекчилер. Кандай болсоңор ошондой болгула. Тек гана таңкы каналыңарды уят болбой чыгарсаңар болду деген. Дерлик мындай айтайынчы. Түздөлө турган эч кимге карай албайсың. Мен ошол башкы редактор болуп турган кезимде жетекчилик андай болбойт го, колубуздан келбейт го, техникалык мүмкүнчүлүгүбүз жок дегенди карабай, Бишкек, Алматы түз эфирде телекөпүрө жасагам. Бир Алматыга чаап барып, бир Бишкекке кайра келип, Алматыдагы Казак телекомпаниясынын жетекчилик менен сүйлөшүп, сиздер элестетсеңиздер 3 саатка чейин түз эфирде болуу, бул аябай чоң жоопкерчилик. Абдан чоң жоопкерчилик. Ал кезде Ноорус майрамындагы 5 өлкө бир майрамдачу. Борбордук Азия өлкөлөрү. Анан түз эфирден алар менен дагы телекөпүрөгө чыкчубуз. Мына биз жарым сааттык кыргыз телекөрсөтүүсү көрсөттү. Мисалы кезекти биз Казакстанга беребиз деп. Казакстан улантып кетет, андан Өзбекстан, андан Тажикстан, анан Туркменистан болуп ошондой улантып, акыры аягында кайрадан башталган жерге келип, бир сөз менен айтканда буттун учу менен гана чапкылап жүрчүсүң да, себеп айтып атпайбы, ал кезде азыркыдай болуп анча-мынча алишемди кетип калган болсо, жаба коюп, бир ырды бере коюп, андай болчу эмес андай. Анда чоң чатак болчу. Айтат эмеспи? Саяпкердин баягы тулпарды таптаган киши саяпкер депчи. Анан саяпкерге деле бир жакшы тулпар туш келбесе, ал нерсени таптап бир чыгарыш саяпкер үчүн деле бир оор түйшүк жаратат да. Саяпкери табылса, тулпардын багы ачылат деп айтылат элибизде. Сиздин ушул саяпкерлериңиз, агайларыңыз, устаттарыңыз тууралуу айтсаңыз. Кайсы тармакта? Жашоодогу. Теле жадына келгенде, ушул сизге алгач жол көрсөтүп, атакан сен мындай кылышың керек. Жок. Мындай көрсөткөр. Бул жолго бас деп. Жок. Биз теле жаатында устаттарым жок деп эсептейсиз. Жок, биз өзүбүздү жасаган болуп калып атабыз да, өзүбүзгө өзүбүз мындай бир ушундай болуу керек деп эле. Ушундай болуш керек деп. Жана Байма Сутянова өзүнүн эскерүүсүндө айтып атпайбы? Кандайдыр бир жаңы дем, жаңы бир башка бир күч келип, жаңы көз караш келип, бир башкача болуп кетти дегенде. Эгерде кимдир бирөөгө түздөнө турган болсаң, сен өзүңдү өзүң таппайсың, жоголуп кетесиң. Түздөнбөө керек. Ар ким өзүнүн ыкмасы менен, өзүнүн акыл парасаты менен кетүү керек. Анан баланчыга окшошум керек дегенде эле бүттүң, анда сен жоголосуң. Жогоруда эле айтып калдыңыз, телеканалдарды көрбөйм депчи. Анан деги эле таңкы эфир кандай болуш керек? Биринчиден алып баруучулардан көз каранды. Алып баруучулар эмне максатта бүгүн эфирге чыгып атат? Эмнени телекөрүүчүлөргө жеткиргиси келет? Жеткирем деген маселеси кандай формада болуш керек? Ал канчалык деңгээлде бүгүнкү күнгө жооп берет? Анын канчалык деңгээлде чындыгы бар? Анан интернеттен алып эле кээде окуп атпайсыңарбы? Интернет деген ал чындык дегендин бир эмеси эмес да. Телекөрсөтүү деген бул укмуштуудай такталган гана маалыматты берүү керек. Бул өзүнчө кадыр барк болуу керек. Теледен айтып атпайбы? Дегендей деңгээлге жетиш керек да. Азыр эми ушак угайын десең телени карашың керек да. Ошондуктан дагы мен 2000-жылдарында айттым эле, ошол кыргыз телекөрсөтүүлөрүн көрүү, мамлекеттик каналдарды көрүүгө ден соолукка зыян депчи. Ошол принцип менен мен ошол бир секунд бир карабайм. Мүмкүн туура эмес жасап аткандырмын, бирок бул принцип. Себеп андан бир жаңылык ачып, бир жаңылык алып, так бир нерселерди алышың мүмкүн эмес да, кыйын. Силер кандай дейсиңер? Бирок мен силерге суроо берип көрөйүн. Алып баруучулар алмашалыбы? Келиңиз анда мындай кылалы Алхан агай.
Сиз алгачкы ушул таңкы эфирди алып чыккан Алып баруучу катары, таңкы 5 программасынын алып баруучусу сиз. Биз сиздин ордуңузга жооп берели, жазгүл экөөбүз. Жакшы. Жазгүл айым, сизге таң эртең менен ушул жерге басып келип, ошондой болуп турууга эмне түртүп берет? Эмне түрткү менин каалоом биринчи ирет. Эмне үчүн? Койгон максатым. Кандай каалоо? Мен баягы ушунчалык чоң кыялым бар болчу, баягы кичинекей кезимден эле. Теледен баягы мен туугандарым бүткүл Кыргызстан көрсө деген ошол каалоом мен эртең менен ойготуп ушул жерге алып келди. Азамат, сиз рахаттанасызбы ушул жумуштан? Эфир ушунчалык баягы бул алам, мисалы айтсам, ушунчалык кыйын да. Анан кийин бирок эфирге келгенде ушул 2 саатта түз эфирде бардыгын унутуп коем да. Анан кайра уланып кетем. Азамат, мына адам ар бир киши өзүнүн жасап аткан жумуштан рахат алуу керек. Жумушу эс алгандай болуш керек да. Жумуш иштеп, аябай чарчап, чаалыгып, ушул жумушта жатты да дегендей көңүл маанай болбош керек да. Андай ой болсо токтотуш керек. Андай ой болсо, ал жумушту токтотуш керек да, башка жумуш издеш керек да. Ушул жумушунан рахат алып, киши күчтөнүп, кандайдыр бир жаңы бийиктиктерге жетем деп, ошого аракет кылуу керек. Анан берип аткан маалыматка өтө этият болуу керек. Сак болуу керек. Себеп алып баруучуларды жаш баладан баштап 80-90догу чоң аталарга чейин карайт. Ар бир маалымат, бир аз туура эмес маалымат кетип калса, ошо кишинин кандайдыр бир деңгээлде жашоосуна тескери таасирин тийгизип коюусу ыктымал. Ошонун абдан абайлаш керек. Сөз дүйнөдө эмне эң таттуу? Сөз. А дүйнөдө эмне эң ачуу? Сөз. Бирөөнүн көңүлүн оорутуп коюу дагы көз ирмем. Бирөөнүн көңүлүн көтөрүп, ооруп аткан кишини айыктырып коюу дагы бир көз ирмем. Сөз абдан курч курал. Ошого сак болуу керек, этият болуу керек. Азыркы учурда ушул көңүл ачуучу программа деп Кыргызстандын каналдарында деле, YouTube тармагында, социалдык тармактарда деле белден улуу түшүп кеткен, биздин менталитетке туура келбеген көрүнүштөрдү, эфирден оюндарды уюштурган учурларда болуп калат да. Көз карашыңыз кандай ушуга сиздин? Азыр өзүңүз айтып калдыңыз, 7 жаштан 70-80 жашка чейинки бизди чоң апалар да көрөт. Туурабы ошол нерсе? Терс менин мамилем терс. Үйдө ар кандай жагдай болот, балдар менен отурасың, аксакалдар менен отурасың. Биздин кээ бир клиптерди карап болбойт. Концерт көрүп аткандай болосуң, бирок клип караш мүмкүн эмес. Баары эле жармаша калгандан башталат да. Бул болбойт. Биздин маданиятка туура эмес. Бизге туура эмес баягы баалуулуктарды таңуулайт да. Телекөрсөтүү деген бул тарбиялоочу курал болуш керек. Бул адамды калыптандыруучу, көз карашты калыптандыруучу, баалуулуктарды көтөрүүчү, биздин каада салттарыбызды бекемдөөчү курал болуу керек. А бизде тескерисинче башка куралга айландырып алды да, оюн зоок десе эле шатыра шатман күлүшүбүз керек экен дегендей бир жакшы эмес, айтор тарбиялык маанисин жоготуп алды. Кинолорун деле карап көргүлө. Тапанча көтөрмөй, бычак көтөрүп жүрмөй, сөзсүз бычактын учунан 2 тамчы кан тамып кетүү керек. Анан сөзсүз баягы кыз бала болгон болсо, аны зордуктап бир жакка алып кетүү керек. Анан аны барып куткарам деген азамат жигит ошол жерден эси болуп жатып калуу керек. Анан тез жардам келиши керек. Анан барып тиги дүйнөгө кетейин деп атканда кайрадан көз ачылып кетүү керек. Ушундай тажатма сюжеттер. Жеңил желпиге көп басым жасалып калды. Тамашалар деле, мисалы үчүн пранк деген бир жаңы жаргон пайда болду. Пранк деп эле көчөдө жүргөн кишилерге тамашага салып, анын аягында ал кишинин биринчиден убактысын алып атат, экинчиден ал кишиге психологиялык жактан доо кетирип атат. Анан эң аягында ошол жерде жакалашып же бирдеме болгондо байке кечирип коюңуз, пранк болчу деген учурларда кездешип атат да. Бул нерсе эми бизге ушул Европадан келген көрүнүш. Европада ушундай көрүнүштөр аябай көп болот экен. Пранк деп тартып, элди тамашага салып. Ушул нерсе бизге барып эртеңки күнү баягы жаштарыбызды бир доо кетип калбайбы? Сөзсүз кетет. Мисалы жаштарыбыз бирдеме деп сүйлөп туруп деле өсүп келе жаткан азыркы мектеп окуучулары, жеткинчектер бирдеме деп сүйлөп же бир жумуш жасап коюп, ата бул пранк болчу, тамаша болчу, кечирип коюңуз, эми кайта алмайт, эртеси күнүнө кайра ушундай боло берсе, биз өзүбүздүн нукралуулук жогото албайбызбы? Бул доо кетет. Сөзсүз түрдө кетет. Эми ушуну
силер көбүрөөк айтышыңар керек да. Мен айтсам көп кишинин ысытмасы чыгып кетет. Дагы да Модумаровго бирдеме жакпай атат депчи. Ысытмасы чыгып кетет да. Ичип аткан чайын одар бериши мүмкүн. Аны силер айтышыңар керек. Бизде бир жакшы сөз бар го, башка бир киши келип айтса жакшыраак кабыл алат да. Ал коомдорду, силер айтып аткан батыш коомдорунда тамаша кылып койсоң, тамаша экен деп каткырып сени менен кошо күлүп кетет. Карагыла, Англияда ошондой көпчүлүк, мына Европа өлкөлөрүндө ошондой жасашып атат. Тим эле аябай каттуу чочулай турган бир нерселерди жасап, каткырып, каарысы да жашы да каткырып күлүп кетет. Бизде ошол жерден одара салышы мүмкүн. Себеп бизде бир аз коом анчалык даражада көңүл ачууга шарт жогураак коом да. Баарыбыз кыйналып турган мезгил, тамак аш, жумуш, көчөдөгү басым турум, бири-бирибизге жасаган мамилелер, баардык жерди карасаң эле ушул ушак айың. Муну караңыздар, булут каптап турат го, мондай туман каптап турат да. Ушул туман каптап тургандай эле биздин де көңүлүбүз ушундай да. Жаркырап, чайыт да ачылып, күн тийип турган жок да. А күн тийип турса, тамашалашсаң болот. Биздин элибизде жакшы тамаша бар. Тамашасы жарашкан болсо, аксакал менен да, жаштар менен да тамашалашсаң болот. Бирок тамашаны билбеген жерден тар жерде тамаша айтсаң, уятыңды да чыгарып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн жанагы жагдайга жараша, коомго жараша болуш керек баары. Курсагы ток адам ырдайт дегендей, азыр биз ал нерсеге даяр эмес турбайбызбы көрсө? Ырдаган кишилер жакпай атпайбы бизге? Мына силер айтып атасыңар, интернетте карасаңар, мен өткөндө айттым да, баягы Асанкалы Керимбаевдин же Рыспай Абдыкадыровдун ырларын, кече ошо Элмирбек Иманалиевдин ырларын коюп койгон экен, интернетте бар. Ошого дагы момдой болуп атпайбы? Мен билбейм да, эмне үчүн? Үнү жакпай атабы, обону жакпайбы, сөзү жакпайбы, же андан жакшыраак ырдайсыңбы? Билбейм да. Ары кандай нерсени коюп, азыр силерди деле YouTube каналыңардан карасаңар, момдайлар көп да. Эмне үчүн? Калпаровичу жакпайбы, жигит жакпайбы, сөздөр жакпайбы? Түшүнүксүз да. Негатив аябай көп. Ал инсан ошо эмне үчүн мындай тескери коюп аткан өзү деле түшүнбөсү керек менин оюмчачы. Билбейт. Өткөндө бирөө айтып атпайбы, мен ушуну аябай жаман көрчү элем, көрсө жакшы сүйлөгөн экен, ошонун атын уккан эле басып бериптермин деп. Ошон үчүн ар бир нерсенин ичин маңызын караш керек. Ичинде эмне бар? Жакшы жагын караш керек. Жакшы жагын караш керек. Анын ичинде кандай бир маанилүү нерсе бар? Мени үйрөнчү бирдеме барбы? Айтып атпайсыңар, кимге карап түздөнөбүз деп. Кудайдын куттуу күнү бирөөдөн бирдеменин жаңылыкты аласың. Эң жаман деген кишиден дагы бир жакшы жагын аласың. Адахан агай, бүгүн 2 сааттык темабыздагы биз соңку суроо болсун бул. Эл эмне деп жашайбыз да бизчи? Мисалы, Шабдан Байкенге карасак да, мен дагы бирок жан дүйнөмдүн ички түпкүрүндө эл эмне дейт деген сезим жашайт экен. Ошол сезим адамда бар болуш керекпи, же аны жоготуш керекпи? Оны эфирге чыгып атасыңарбы? Ошондо камера кандай болду экен, мен кандай көрүнүп атам дегенди унуткула. Камера жок. Силер жөн эле момундай болуп, бир чай ичип отурган киши катарында аңгемелешкиле. Табигый болгула да. Анан кокуй мени камера карап турбайбы, чачым кантип атты экен, көзүм кантип атты экен. Дедиң бүттү, оюң башка жакка бөлүнөт. Табигый болсоңор, табигый барасыңар, жетесиңер. А момундай бир жасалмалуулук, артисттик менен муну саясатчылар көп колдонот. Саясатчылык болсуңар анда. Анан саясатчылар колдонот дагы, өзүнчө эле бир өздөрүнөн өздөрү кетип эле бир башкача адам болуп көрүнгүсү келип, ушуга аракет кылышат. Жок, андай эмес. Сен ошол бойдонсуң. Сага көкүрөгүңө значок тагып койсо деле ошолсуң, костюм кийгизип, галстук кийгизип койсо деле ошол эле бойдон каласың. Адам деген момундай да, могул эмне, могул ушул чөйчөк деп коелу, эмне дейт муну? Ушул адамдын сөлөкөтү ушул могул чөйчөктө, мунун ичин эмне менен толтурганың маанилүү. Сүт куясыңбы, суу куясыңбы, шекер толтурасыңбы, же бал толтурасыңбы, ошол сыяктуу эле. Биз тилекке каршы ушул сырткы келбетибизге көбүрөөк көңүл бурабыз дагы. Ичи бош калып атат. Ичи бош. Ичи мүмкүн аябай ачуу нерседир. Ошол эмне менен толот. Ошол сыяктуу эфириңерди 2 саат болобу, башка болобу, ичин эмне менен толтурасыңар. Анан сөз болбой калды, тигирди коюп жибере койчу. Ар бир сюжеттен кийин
ошол сюжетти бекемдөөчү ыр кетүү керек. Чынтасыңар. Эне жөнүндө сөз болдубу? Эне жөнүндө. Мекен жөнүндө сөз болдубу? Мекен жөнүндө. Кылмышкерлик жөнүндө болдубу? Кылмышкерлик жөнүндө. Араккештик жөнүндө болдубу? Араккештик жөнүндө. Биз ар бир ырды тандап алчубуз. Мен айта албай калган, алып баруучу катарында жеткире албай калган нерсени чыгарма менен жеткирип коюш керек. Бири-бирин толуктап туруу керек да, жана куржундун эки көзү сыяктуу. Мына ушундайды каалайм силерге. Эң жакшы. Анакан агай, таң эрте биздин сунушубузду четке какпай келип маанилүү маек курганыңызга, айткан акылдарыңызга чоң рахмат. Айтылган акыл болсо уккан кулак макул болот деп айтылат. Сиздин ар бир айткан сөзүңүз биз үчүн дагы да өсүүбүзгө, дагы да алга карай жылуубузга бир шык жөндөм болот деп ишенебиз. Чоң рахмат сизге. Оорубаңыз. Ийгилик, аманчылык, жакшылык болсун. Жакшы кабарлар, кубанычтуу кабарлар көбүрөөк болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу тааныштыралы. Бүгүн студиябыздын экинчи мейманы мамлекеттик жана саясий ишмер Мадмаров Адахан Кимсанбаевич биздин студиябыздын мейманы болду.